Алмазбек Атамбаев, Асылбек Жээнбеков парламенттен кетиш керек. КСДПКнын курултайына аз адам чакырылды дегенде макул эмесмин. Болгону 2 депутат чакырылган жок. Алар Асылбек Жээнбеков менен Искендер Матраимов. Булар эмне үчүн чакырылбаганынын өзүнүн себеби бар. Жээнбеков партиянын үзүрүн көрдү. 3 жолу партиянын атынан депутат болду. Президенттин инисинин депутат болуп, парламентте отурганы туура эмес. Ал Сооронбай Жээнбековду угабы билбейм. Жээнбеков парламентте отурганы Сооронбай Шариповичке жакшы көрүнүп жаткандыр. Бирок мунун аягы жакшылыкка алып барбайт. Эртеби кечпи президент Жээнбековго сөзсүз зыяны тиет. Бул тууралуу 31 мартта экс-президент Алмазбек Атамбаев билдирди. Экс-президент журналисттердин суроолоруна жооп берүүдө. Экс-президент Искендер Матраимов иниси Раим Матраимовдун бажыны жетектеп тургандыгы үчүн курултайга чакырылбаганын билдирди. Эскерте кетсек, бүгүн Бишкекте КСДПК партиясынын курултайы өтүп, анда Атамбаев партия төрагалыгына шайланды. Жыйынга журналисттер киргизилген жок. Булак Супер KG.